ата-энесине катуу сүйлөп атат, эмнеге ата-энесине орой кылып атат, карыялардын үйүнө эмнеге таштап коюп атат? Анткени убагында баланын жүрөгүнө мээримдүүлүк толтурган эмес. Ошондуктан ал картайганда бул кайра жетпей калат ал мээримдүүлүкчү. Ошондо балдарга көбүрөөк убакыт бөлүп, иншалла кучактап, ойноп, теке бериленбестен пайгамбарыбыз, пайгамбар кебетеси менен, пайгамбар баш менен, ал болсо Хасан Хусейн небересине төө болуп берет эле, ат болуп берет эле. Ушунчалык ойнотканда пайгамбарыбыз ушу Хасан Хусейнди эркелетип кучактап өпкөндө бир сахаба келип не деди? Я Расулулла, сиз да балдарды өп кучактайсызбы деген. Ооба десе айтты. Мен 10 балам бар дейт, Аллага касам ичем дейт. Мен бирөөсүнө буга чейин өпкүлөп кучактаган эмесмин дейт да. Пайгамбарыбыз не деди? Сенин жүрөгүңдө мээримдүүлүк жок болсо мен эмне кылайын деди да. Аллах та сенин жүрөгүңдү дабыратан алып койсо эмне кылайын деди да. Ошондуктан биз балдарыбызга да жакшы убакыт бөлөлү, иншалла, үй бүлөбүзгө, аялдарыбызга жакшы мамиле кылалы. Аял заты бизге Аллах Таала аманат кылып берип койгон да, ошого жакшы